ага такыр көңүл бурбай атат. Анын үстүнө анын баягы бардык эле мындай билдирүүлөргө жооп берүү тургандай ал милдеттүү эмес. Анан калса мындай баягы өтө эле мындай кызыктуудай баягы таарыныч болуп атат да, бардыгыбыз эле көрүп атабыз. Таарынычтын негизинде билдирүүлөр болуп атат. Ошондуктан эң негизгиси президент баягы шайлоодон кийин өзүнүн ошо шайлоодо болгон элге берген убадаларын аткарууга баягы аракет кылып, ошонун негизинде иштеп атат. Мисалы үчүн коррупция менен күрөштү жарыялаган, андан бери 2 жолу коопсуздук кеңеши отурум жасады. Баарыбыз көрүп атабыз кандай жүрүп атат. Мынакей эсеп ачты эле, азыр мына айыл жерке бир топ миллиондордун баары түшүп атат. Мындайча айтканда кимдер жеген болсо ошолордун баарын косуп 70 миллион канча миллиондон ошол которуп берип, ошондой иштер жүрүп атат. Ошого мен ойлойм эми бул баягы жеке Атамбаевдин таарынычы болуп атпайбы? Эми ошого мына өткөндө Роза Исаковна Отунбаева дагы экс-президентибиз айтты, эми ага көңүл бурбай эле ишти алып иш менен кетеличи, алдыга жылалычы деп ошондой өзүнүн баягы каалоо тилектерин, абсурд маселелер менен баш ооруп керек деген ооба айтты да, ошондой деп. Анан ошого мен ойлойм, мына бүгүн дагы президент баягы сүйлөдү, мындай майда иштердин баарына тең эч кийлигишкен жок. Керек болсо мына коомчулукта аябай баягы талкуу болуп атат. Тиги Бабановдун келет келбестиги боюнча ал маселеге дагы кайрылган жок. Жөн гана баягы коомду кандай жылабыз, кандай алдыга кетебиз, мына ошо маселелерди ар бирөөнө чийип өзүнчө токтолуп айтып кетти. Менимче бул өтө туура. Биз мисалы үчүн экс-президент менен азыркы президенттин мындай карама-каршы турушун эч ким каалабайт. Анан ошондой туруштагы эки позицияны дагы укканды эч ким каалабайт. Тескерисинче элдин баары күтүп атат, мындай алдыга жылып ынтымакка келсе экен деген маселе биринчи орунда турат да. Бүгүн мен ойлойм ушу бүгүнкү президент Жээнбековдун баягы докладынан кийин Атамбаев дагы мындай башкача позицияда болот болуш керек дейм. Аябай мындай баарыбызга жеткиликтүү билдирүү болду. Анан ошого мен ойлойм Атамбаевдин тегереги да мындан кийин мындай башкача позицияда, мындай өтө эмоцияга алдырбаган позицияда сүйлөп, же болбосо аракеттерин баары тең мындай коомду бириктирүүгө мына бүгүн Сооронбай Жээнбеков дагы баарыбыз бирге мындай консолидацияда болуп, бирге аракеттенип, бирге алдыга жылалы дебеди. Мына ошондой негизде булар да кошулат болуш керек деп ойлойм. Эми бул жана 7 апрелде айтып кетпедикпи? Ошол жердеги элди чогулткандагы айтылган сөздөр боюнча, бирок президент официалдуу түрдө жооп кайтарбаса дагы басма сөз кызматынан жооп болду. Аны сиз окугандырсыз, бирок ошол жерде эми эл окуп алып, коомчулук окуп алып, кимдики туура эмес деген сыяктуу талдоолорду, ар түрдүү пикирлерди жазып жатышат. Сиздин оюңузча кандай? Бул жерде эми баягы ар ким эми ар адам өзүн өзү актап, өзүн өзү жакташы мүмкүн да. Коомчулукта ушундай пикир жаралып атат да. Мунуку туурабы же туура эмеспи, же өзүн актап атабы, же болбосо күнөөнү одора салып атабы деген сыяктуучу маселелер да. Мына ушул шайлоо учурунда ушундай жанагы басма сөз кызматы айткандай каталар кетиш керек беле? Ушунчалык деңгээлге жеттиби? Сиздин оюңуз кандай бул боюнча? Мен толук окудум Толгонай Стамалиеванын жанагы билдирүүлөрүн. 5-6 пункттан турат, бөлүктөн. Анан ошондо окуп алып, ошо эстедим да. Атамбаев дагы президенттик шайлоого барганда анын штаб башчысы Алы Карашев болгон, анын орун басары Фарид Ниязов болгон. Бирок бүт иштин баарын Фарид Ниязов өзүнө алып алганда, мисалы үчүн Алы Карашев чечпей, бүт иштин баары тең тиги Фарид Ниязовда чечилип, анан штабтын иши жүрбөй калган болчу. Башында билесиздерби?
мисалы үчүн Мадумаров, башка баягы кандидаттар бир 30, эң азы бир 15-20 миңден шайлоочулар менен жолугуп атканда, Атамбаев 15-30га жакын адам менен жолугуп аткан болчу да. Бул коомчулукка карапайым коомчулукка байкалбаса дагы саясатка кийлигишкен адамдарга байкалды, аябай байкалат да. Анан штаб иштей албай аткан, анан журналисттер ачык эле булар иштей албай атат деп ушундай штабта кырылышып бири-бири менен баягы бийлик талашып, ошондой таасир талашып, ушундай болуп аттыр деген маалыматтар чыга баштаганда, анан кийин ошол мындай болуп атканда мен дагы Фарид Ниязов менен дагы жолуктум, Ал Караш менен да башкалар менен да жолугуп, болбой калган экен иш деп эметип анан айткам, мындай болбойт, баягы 3 күндүн ичинде муну оңдобосо, анда аябай чатак болот, мен билдирүү жасап чыгып кетем деп. Анткени Фарид Ниязов тиги Толгонай Стамалиева айтып атпайбы, менин оюмча ушу Фарид Ниязов башка кандидатка иштеп аткандай көрүнүп атат депчи. Мага да ошондой көрүнгөн да, ошо кезде. Бул башка кандидатка иштеп аткандай болуп эле, өзүнчө эле эметип эле, эч кимди киргизбей, эметпей. Сиздин оюңуз боюнча бул жерде бир Фарид Ниязовда же болбосо ошол командада делчи эми башка бир ара ойлор болгонбу? Жок, бул жерде Фарид Ниязов өтө жай кыймылдаган, анан чечимдерди жай кабыл алган адам да. Анан балким дагы бир башка таасирлерде болушу мүмкүн, балким россиялык саясатчылардын таасиринде, политологдордун таасиринде болушу мүмкүн, ушундай негизде алып кетти дегендейчи. Анан кийин ошентип айткандан кийин 3 күндөн кийин, 2 күндөн кийин баардык позиция өзгөргөн, баары тең мындай бүт иштер Алы Карашевка келип, баары тең ошол баягы штабтын башчысы менен сүйлөшүп, ушундай иш кеткен да. Анан ошо 2 күндөн кийин мен ушу билем, түштүктө Атамбаев бир 30 миң киши менен жолуккан да. Менче ушу кара суу же өзгөн болсо керек да. Анан мына ошентип анан иш кеткен эле да. Ошого эстедим да, ошо Толгонай Стамалиева жазганда, баягы эле иш болгон экен деп эстедим да. Анан мындай баягы мен өгөйлөнүп жаттым деп атпайбы. Мына ошондой негизде болуп, маалыматтар кичине жашырылып, ошондой болушу мүмкүн да, чындыгында элечи. Анан ошого ойлойм, эми Стамалиева баягы өзү жеке баягы өзүнүн мындай баягы турмушунда өткөргөн нерселерди көргөнүн, баягы укканын баарын жазып атат го деп ойлойм да. Мисалы үчүн ал мындай аял киши да, ал сезимтал бизге караганда. Биз го ал көрдүк, неттик, айттык, мынандай болбойт, туура эмес тиги бу деп кетип калдык. Ал болсо аял киши, сезимтал, ошондуктан баары тең ичинде сакталып калган, эметип калган. Анан азыр ошону баягы коомчулукка да билгизип коеюн деп баягы жазды окшойт. Азыр эми коомчулук бүт эле интернетти карап отурушпайбы? Айрыкча социалдык тармактарда, Facebook'та эмне жазылып атат, ошол жерден саясий окуяларды, башка бир жаңылыктарды окуп калышат, анан өзүлөрүнүн пикирлерин жазышат. Жана мен дагы бир нерсени эске ала кетейин да, ошого жараша эми Атамбаевдин сөзү менен сауна, мончо жана башка тамактанганга мен акчасын төлөп жүргөм дегенге карата жазып атпайбы, бирөөчү пикирин жазып атат. Ошого ошондой нерселерге төлөгүчөктү шайлоо убагында Сооронбай Жээнбековдун штабын жакшылап каржылап берсе болмок экен деген сыяктуу сөздөр жазылып атат да. Анан муну менен катар эми Атамбаев өзү дагы моюнга алып атпайбы? Мен ката кетирдим, бирок мен айланамдагылар ушинтип мага туура эмес маалымат жеткирип, мен туура эмес иштерди жасап алыптырмын деп атат. Ал айланасындагылар кимдер деп ойлойсуз? Эми аны Атамбаевга кимдер кеңеш берип жүрдү, албетте белгисиз, бирок массалык маалыматка каражаттарына чыгып жүргөн дөргө караганда ошо бир 5-6 киши дайыма тегерегинде жүрөт. Анан ошолорду гана угат экен деп ошо массалык маалымат каражаттары жазып жүрдү. Ошонун ичинде ачык жазгандар да бар. Ошо ким Икрам Илмиянов, Фарид Ниязовду ошо ачык жазып жүрүштү да. Анан ошого ошон эле ошо тегерегинде жакын адамдар болсо. Эми ошончолук жакын адамдарды, мисалы Икрам Илмияновду канчалык жакын адам экенин билебиз. Фарид Ниязовду канчалык, Сапар Исаковду канчалык жакын адам экенин билебиз. Бирок ошондой катачылыктарды кетирип, ошо туура эмес маалыматтар жеткирип жүргөнүн моюнга алганына сиз ишенесизби?
ошолорду жеткирип жүрүптүр деп ошолорду аларды айтып аткан. Жок, менимче бул жерде эми антип айтканына жараша ошол 1-2 фамилияны айтса анда туурараак болот да. Анан жалпылаштырып айтканда эми азыр баягы экс-президент дагы Атамбаев дагы мындай кызматсыз, анан баягы элдин алдына дагы бир чыгып баягы сүйлөш керек, айрым нерселерди мойнуна алыш керек. Ошондуктан баягы жалпылаштырып айтып атат. Балким алар жөнүндө эмес деп да коюшу мүмкүн да. Кийинчи алар эмес, мен башкаларды айткам деп да коюшу мүмкүн да. Мындай жалпылаштырып 1-2 кишини баягы көрсөтүп айтса анда туурараак болмок деп ойлойм. Эми мисалы сүйлөп атып мурдакы президент дейбиз, эми биздин кеткен президент ушундай бир өкмөттү, парламентти оз калыс сөздөр менен айтып атат. Бирок ушундай президенттик деңгээлге жетип, анан макул кетти дейли, бирок ошондой адам ушундай сөздөр менен өкмөттөгү, парламентте отурган адамдарды айтыш керек беле? Сиздин оюңузча? Албетте, ачык айтканда эми чимкирик деп атат, түкүрүк деп атат, өкмөт айтып атат, ушул сыяктуу сөздөр да эми. Эми Атамбаев азыр кызматта жок, бирок баары бир ушул баягы жогорку кеңештин чакырылышын өзү топтоду да. Мисалы үчүн Бир Бул, Өнүгүү, Кыргызстан партиялары бүт өзү түзгөн, керек болсо баягы тизмесине чейин келишкен, кимдер кириш керек экендигин чечкен. Мындайча айтканда, массалык маалымат каражаттары буларды клон партиялар деп жазып жүрбөйбү, КСДПнын клондору деп. Анан албетте эми туура эмес, анткени кандай гана болбосун булар ошол Атамбаев айткан мыйзамдарды кабыл алып, баарын иштеп беришти, эмнетип беришти. Анан бүгүн болсо булар уже жаңы президент келди, анан жаңы программа менен иштеп атышат, туурабы? Баардык структуралардын баары тең. Президенттин талабына ылайык, мына бүгүн да айтып атпайбы, силер эң негизги максат бул келерки жылдагы баягы парламенттик шайлоолор. Ошого жанагы саясий партиялар боюнча мыйзамдарды, башкалардын баарын карап, биз аябай жакшы шайлоолорду өткөрүшүбүз керек деп мына парламентке мындайча айтканда мындай задача койду да. Анан ошондуктан эми ага таарынбаш керек да. Баягы жаңы президент убада берди да баарыбызга, туурабы? Мынандай иштерди аткарабыз, эметебиз деп. Парламент, өкмөттүн структурасы баары тең ошол жаңы убадалар менен, жаңы программа менен ишин алып кетиш керек. Анан баары тең Атамбаевди карап отура албайт да экс-президентти. Анан ошого эми ага таарынбаш керек дейм да, терикпеш керек дейм. Бирок мен ойлойм, Атамбаев жеке өзү мындай сүйлөбөш керек болчу депчи. Менимче мунун жанында политтехнологдор бар, кеңешчилери бар. Анан ошолор ушундай негизде айтып берип атат да, жанагы ошол эле Сооронбай Шарипович боюнча, ошол эле жанагы мен 10 грамм стаканым бар, Кытайдан ала келген матай деп атпайбы, ошол боюнча, же болбосо жана чимкирик деген боюнча да бул баары тең ошо политтехнологдор ага айтып атат, мындай ушундай негизде билдирип коюңуз депчи. Анан мындайча айтканда, анын ою боюнча бул жерде баягы образдарды талкалаш керек болуп атат да. Мисалы үчүн Сооронбай Шариповичтин образын талкалап, тиги эменин жогорку кеңештин, парламенттин эчтекеге жараксыз, таптаза, даже чимкиригин арча албаган балдар анан мындай эчтеке мыйзам чыгара албайт дегендей кылып ошондой образдарды түзүп, мындай терс түзүп, анан кийин жана митинг кылганда баягы жаштарды ошого парламентке каршы, президентке каршы чогултканга жеңил деп политтехнологдор айтып берип атат. Ошондуктан экс-президент ошондой сүйлөп атат деп ойлойм да. Анткени эми кандай гана болбосун 6 жыл Кыргызстанды башкарды да. Кандай гана болбосун. Ошондой бийик деңгээлде. Анан ошондой бийик деңгээлде сүйлөш керек. Аны баарыбыз үлгү катары, мына айталык Роза Исаковна Отунбаеваны. Мына баары тең жакшынакай эле жазып атпайбы? Мындай кылды, андай кылды деп. Кичине туура эмес көргөнүк, туура эмес, бул жери туура эмес болуп калды деп атат. Жалпы жонунда Отунбаеваны жакшы эле кабыл алып, жакшы эле жазып атышпайбы?
эмнеси жаман, мисалы үчүн Италияда жана президенттердин клубуна кирип алды. Ал жерде өзүнүн жөнүндө да өзүнө да жакшы бир нерселер да болуп атат. Кыргызстан үчүн да мындайча айтканда жана экс президенттин милдетин аткарып, анан баарыбызга көрсөтүп атат да экс президент кандай болуш керек. Мына Алмаз Шаршенович Атамбаев да дал ошондой болуш керек болчу да. Бирок эми кайсы бир деңгээлде ошондой ачык айттым деп ойлоп, же болбосо ошондой бир сиз айткандай образдарды түзүп, бир кайсы бир деңгээлде жеңишке жеткиси келип атат да, мисалычы өзүнүн айкын экенин далилдегиси келип атат. Бирок ошентип сиздин оюңузча ошентип ошондой сөздөр менен маселен же болбосо чектен ашкан жанагындай ошондой кадамдар менен утушка жете алабы Атамбаев? Жете албайт да. Мына бүгүнкү Атамбаевдин абалы, мына кызматты тапшыргандан берки бүгүнкү абалын карабайсызбы, кандай болуп калды. Жок эле дегенде бир жалпы мындай бүтүн бир КСДП деген партиясы бар болчу, туурабы? Жалаң ошондой билдирүүлөрдү жазып отуруп, жанагы кичине мындай жөнөкөй баягы КСДПнын мүчөлөрүнө жакпай, анан алардын ичинен дагы жаш жанагындай саясатчылар бөлүнүп чыгып, мынакей азыр партия экиге бөлүндү. Фракциясы менен да урушуп, аларды дагы жөндөн жөн жанагы мүчөлүктөн чыгарып, партиядан мүчөлүктөн чыгарган оңой иш эмес да. Ал деген партия канча жылдан бери ошолорду тарбиялап, таалимдеп, өзүнүн идеологиясын алып келип, ушунча даражага жеткирди да. Эми анда болсо Атамбаев бир эме менен, чечим менен, бир протокол менен чыгарып салып атпайбы? Фракция менен да каршы болуп калды, беркилер менен да каршы болуп калды. Мына азыр болсо ушундай партия ушундай эки чоң бөлүккө бөлүнүп, бир тарабында Атамбаевдер, бир кичинекей өзүнүн баягы эле тегерек экен, мына жаңы политсоветтин деле саясий кеңешинде эле көрдүк. Анда деле ошо баягылар эле Ниязов менен эле тиги ким Икрам Илмиянов жок болуп атпайбы? Анан булар болсо бүт Кыргызстан боюнча баарыбыз көрдүк, ар кайсы райондо конференцияларын өткөрүп келип чогулуп, мына ушундай болуп өзүнчө бир чоң топ болуп КСДП болуп алышты да. Демек сиз мына өткөндө бир макалада окудум эле, анын үстүнө коомчулуктун пикирине таянып мен бир суроо берейин да. Ушул КСДП партиясынын бүгүнкү саясий кырдаалга, бүгүнкү туңгуйукка кептелишине түздөн түз Атамбаевдин өзү себепчи дегенге сиз кошула турбайсызбы? Албетте, Атамбаев өзү себепчи. Себеп дегенде мындайча айтканда, мынау жанагы Атамбаевсыз КСДП деген кыймылды карабайсызбы? Аябай бүт көп ячейкалардын баары чогулуп атпайбы, анын тегерени. Анан кийин ошого кичинекей саясий кеңеш, Атамбаев баштаган саясий кеңеш, ошол баягы каршы туруп өзүнүн баягы позициясын бергиси келбейт да. Мындайча айтканда кичинекей болуп атпайбы алар? Партияда болсо жанагындай демократический централизм бар да, көпчүлүктүн баягы пикирине азчылык көнүш керек деген, ошону кабыл алыш керек деген. Булар болсо даже ошону бузуп атышпайбы? Анткени булар бийлики биз, партиянын башы биз деп эметип атат да. А беркилер болсо жанагындай кылып биз, мисалы үчүн Атамбаев ал баарын деген жок да, тем более алар айткан жок да, Ниязов же Сапар же болбосо башка Икрам деген жок да. Жөн гана айтып атат, Атамбаев мөөнөтү бүттү, эми мындай тура турсун, биз баягы социал-демократтар башка лидер менен баралы деп, ошонун ичинен баягы чырчыгып кеткен, ошонун ичинен болуп атат да. Эми бул аябай туура эмес. Анан Атамбаев мына партияны ушундай абалга алып келди. Эми муну менен утуш алыш кыйын да. Кантип утуш алса? Саясий серепчи катары, баягы саясатка анализ кылып жүргөн адам катары сиз эми ушул саясий партиянын келечегин кандай көрөсүз? Мен ойлойм, мына бүгүнкү Сооронбай Жээнбековдун парламентте сүйлөгөн сөзүнөн кийин ушул Атамбаев жеке өзү дагы бир мындай кандайдыр бир пикирге келет болуш керек, өзүнчөчү ойлонот болуш керек деп ойлойм. И анын тегереги да ойлонот болуш керек деп ойлойм да. Ойлонот болуш керек, анан акырындык менен баардыгы тең өз ордуна келет болуш керек деп ойлойм да. Атамбаев деле эми бул партияны көрүнө ала кетпейт да, туурабы? Коом болсо жылып атат.
КСДПКдагы ошо коом менен кошо жылыш керек деп ойлойм. Ошондуктан мындай өтө эле тырышып жабышып эмете бербей, менимче ошо баягы көпчүлүккө көнүш керек. Анан кийин баягы КСДПКны деле өткөрүп берип, ансыз деле Атамбаев менимче жакшы жашайт. Ансыз деле билдирүүлөрдү жасап, коомго таасирин айтып турса, билдирип турса болот. Катачылык кетип атса, катасын айтып турса болот. Жакшы болуп атса, жакшысын айтып турса болот. Дагы жакшы кылсам десе, алакылын айтып турса болот дегендей, массалык маалымат каражаттары дайыма Атамбаевка көңүл буруп атат. Ошондуктан менимче жакшы эле болмок дейм. Ошого ойлойм, эми акырындык менен баары өз ордуна келет. Муну менен катар мен сизге дагы бир суроо бергим келип атат да, ушул форумдун айланасында болгон көрүнүштөн улам да. Мурда Атамбаевдин тегерегинде КСДПК болобу, же болбошо башка партиялар болобу деги эле саясий аренадагы адамдар тегеректеп жүрүшчү эле. Бирок ушул форумда Мискенбаевден башка адам көрүнбөдү. Чыгып сөз сүйлөбөдү. Ошол Атамбаевка жан тарткан деле адам, мындай олуттуу адамдар байкалбады да. Карапайым элди алып келиптир макул. Бирок сиз кандай ойлойсуз? Бул ушул адамдарга болуп өткөн ушул саясий кырдаалдар ойлондурдубу, түрткү бердиби, же болбосо Атамбаевдин акыркы президенттиктен кеткенден кийинки кадамдары жакпагандан улам ушундай болдубу, же болбосо баягы эле бир саясий аренадагы кээ бир куулукшумдугу бар адамдар ушул бийлик тарапка өтө качтыбы? Сиздин оюңуз кандай бул боюнча? Мен мындай деп ойлойм да, туура биринчи кезекте Атамбаевдин ушул баягы өзүнүн туура эмес билдирүүлөрү, баягы мындай аябай кескин, ар кимге ат коюп, же болбосо урушуп, же болбосо жанагындай чимкирик деп баягы кемсинтип баягы айткандары көпчүлүктү түрттү, өзүнүнчү Атамбаевди түрттү. Бул бир. Экинчиси, жанагындай айткандай, мындайча айтканда, жаңы лидер келди Кыргызстанга бүгүн. Ал Сооронбай Жээнбеков. Анын өзүнүн программасы бар. Анан мисалы үчүн жогорку кеңеш да, өкмөт да, башкалар да ошол программа менен иштеп кетти. Мындайча айтканда, жаңы чыйыр ачылды да саясатта. Мына ошо менен баары кетти. Бирок Атамбаевдин жанагындай билдирүүлөрү албетте көпчүлүктү мындай андан түртүп салды да. Анан ошого мынакей 7 апрелде Атамбаевдин тегерегинде ошо Мискенбаев, Ниязов ушундай эле адамдар калды да. Эми бирок эмнеге Атамбаев ушундайга барды деп мен көп ойлоном да. Эмнеге мындайга барды? Албетте биринчиден бул жанагы буларда ушундай бир программа болгон да. Президенттикке Жээнбековду алып келип, Текебаев айтып жүрбөдү беле. Андан кийин тиги өзү баягы резиденцияда жатып алып өлкөнү башкарат дегендей болупчу. Анан мына ошол кыялдарга берилип, анан кийин акырындык менен ал аткарылбай, анан таарынычка айланып кеттиби деп ойлойм да. Экинчиден баягы мындай да, бийликти басып алган, же болбосо революция жол менен келген адам дайыма коркот. Дайыма ички сезимде коркуу сезим болот. Мен муну Бакиевден да байкагам, Атамбаевден да байкайм да. Анан ошондуктан бул бирдеме болуп кетсе, камалып кетем деп коркот. Анан ошондуктан мен ойлойм, ошо Атамбаевда да ошондой сезим бар, коркуу сезими бар да. Анан ансүнө булга ошол жана ТЭЦтин жарылып кетиши, сапарлар, башка тегерегиндегилер баары тең себепчи болду. Анткени баягы эмне болгон баары тең ачыкка чыгып кетти да, кандай поручение, мындай тапшырмалар болгон. Анан Атамбаев өзү да айтпадыбы, мен тапшырма бергем деп. Анан ошонун баары тең албетте мындай бир коркуу сезим жаратат ички сезимде. Анан КСДПК болбосо, баягы камалып кетемби, тегерегимде эл болуш керек, баягы эме болуш керек, мындай колдоп туруучулар болуш керек деп. Мына карабайсызбы, Бабанов деле бүгүн Россияда жүрүп, мен бүт милдетимди аткардым, бийликтин алдында да, Атамбаевдин алдында да, анан кийин киришим керек дейт. Кире бербейби?
Жок, кирбейт. 20 миң кишини тиги эски аянтка чогултуп коюп, анан кирип келишим керек деп атпайбы. То есть кандайдыр бир адамдын тобу туруш керек, мен камалып кетпейин деп. Мен ойлойм, Атамбаевди эч ким деле камабайт болуш керек. Эгерде кылмышы жок болсочу, өзү айтып атпайбы, мен таза иштедим. Кылмышы жок болсо эч ким деле камабайт болуш керек. Анан өзү да экс-президент да кандай болсо 6 жыл башкарды. Менимче өзү айткандай таза башкарса эч ким тийбейт да. Анан ошондуктан баягы көп эле коркуп, тырмышып, партияны кармап отурбай, наоборот, тескерисинче ошо өзү жараткан партияны кайра андан да күчтүү, андан дагы мындай кубаттуу бир саясий партияга, бирикмеге айландырсын деп жаштарга берип, кайра тескерисинче батасын берип чыгып кетсе, элдин баары кубанмакта, коом консолидацияга келмекте. Элде жаралган пикирлер, мына коомчулукта болуп аткан сөздөр аркылуу бизде дагы көптөгөн суроолор бар эле, бирок бизде дагы убакыт ченелүү да. Ошон үчүн эми дагы бир ушул бир студияга келгениңизде бир кененирээк маектешебиз деген тилегим бар. Ылайым өлкөбүз тынч болсун, экономикабыз өнүксүн. Сизге дагы рахмат. Ишиңиз ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен программабыз соңуна чыкты. Биз бүгүн буга чейинки болгон саясий окуялар жана бүгүнкү күндөгү болуп жаткан көрүнүштөр, окуялар туурасында саясий серепчи Талды Акеров менен маек курдук. Саламатта калыңыздар.